Саламатсыздарбы? Бүгүн декретти көргөдөн кийин чыгып жаткан алгачкы видео сиздер менен кыймылсыз мүлктү сатып алуудагы эң негизги юридикалык аспектилер тууралуу сүйлөшөбүз. Мүлктү сатып алууда анын юридикалык абалын текшерүү, карыздары, чектөөлөрү же дагы башка үчүнчү жактардын укуктары жок экендигин билүү. Сатып алуу келишими келишимдин шарттарын, тараптардын укук жана милдеттерин так аныктаган юридикалык жактан негизделген сатып алуу келишимин түзүү маанилүү. Үчүнчүдөн, менчик укугун өткөрүп берүү. Келишим түзүлгөндөн кийин мыйзамга ылайык менчик укугун өткөрүп берүү туура жол жоболоштурушу керек. Төртүнчүдөн, салык жана жыйымдарды төлөө. Мүлктү сатып алууда салык милдеттенмелери пайда болушу мүмкүн. Мисалы, сиз сатып алаткан мүлктүн мүлктүк салыгы төлөнбөй калышы мүмкүн. Бешинчиден, келишимдин бардык этаптарында сиздин кызыкчылыгыңызды коргой турган